Саламатсыздарбы? Мен Айзада Жакшылыкова. Бишкек шаарындагы номер 58 жалпы билим берүү орто мектебинин тарых мугалими. Бул тарых предмети боюнча видео сабактын үлгүсү. Урматтуу кесиптештер, аралыктан окутуудагы видео сабак өтүүдөгү даярданууларга токтоло кетсем. Окуучуларга сабак өтүүдө сабактын структурасы видео сабак менен окуп жатканда да өзгөрбөйт. Сабактын максаты окуучулардын позициясына ыктоо керек. Сабактын мазмуну окуучуларда негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдү калыптандыруусу керек. Предметтик компетенттүүлүктөр хронологиялык жана картографиялык, тарыхый цивилизациялык, этномаданий жана социалдык жарандык. Үй тапшырмаларды ар тараптуу болуусу шарт. Репродуктивдүү, продуктивдүү жана креативдүү. Окуучулар менен кайтарым байланышта болуу үчүн WhatsApp, Zoom, Telegram жана башка тармактарын колдонсо болот. Окуучулардын жетишкендиктерин формативдүү жана суммативдүү баалоонун ыкмалары менен жүргүзүү. Окуучуларга текшерилген, такталган жана актуалдуу материалдарды жеткирүү. Колдонулуп жаткан сүрөт, аудио, видео материалдардын авторлору жазылышы керек. Эмесе видео сабактын үлгүсүнө өтөлү. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн силер менен 8 класстын Кыргызстандын тарыхы сабагынан видео сабагыбыз болмокчу. Сабактын темасы Кокон хандыгы жана Кыргызстандын түштүк аймагынын хандыкка бириктирилиши. Сабактын максаты Кыргызстандын түштүгүн хандыкка бириктирүүнүн жүрүшү, кетмен төбөлүк кыргыздарды каратуусу жана кыргыздардын хандыктын саясий турмушуна катышуусу жөнүндө тарыхый маалымат менен таанышасыңар. Балдар, теманы баштаардан мурун силерге Кокон хандыгы жөнүндө жалпы маалымат бере кетсем. Кокон хандыгы негизинен 1709–1876 жылдары өкүм сүргөн хандык болгон. Хандыктын кезинде азыркы Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Казакстандын түштүк райондору, Синьцзян уйгур автоном районунун аймактарын өзүнө камтып турган. 1,5 кылымдан ашык өкүм сүргөн Кокон хандыгынын тарыхын 3 мезгилге бөлүп кароого болот. Биринчи мезгил бул 1709 жылдан 1800 жылдар Кокон хандыгынын түптөлүшү. Бул мезгилде Кокон амирлиги өз алдынча мамлекет катары саясий администрациялык жактан калыптанып, социалдык экономикалык жактан чыңалган, Фергана чөлкөмү Кокон мамлекетине биротоло бириккен. Экинчи мезгил 1800 жылдан 1840 жылдар Кокон хандыгынын өнүгүшү жана гүлдөө мезгили. Кокон мамлекети саясий администрациялык жактан күчтүү өнүгүп, ички тышкы саясаты чыңалган. Фергана өрөөнүнүн сырткаркы жактарды өзүнө караткан. Үчүнчү мезгил 1842 жылдан 1876 жылдар. Кокон мамлекетиндеги социалдык саясий кризистердин күчөшү жана хандыктын кулашы. Бул мезгилде социалдык, феодалдык жамааттар аралык карама-каршылыктар күч алып, кесепетинде мамлекеттик түзүлүш бошоңдоп, саясий кризиске кептелген. Борбордук бийликтин феодалдык эзүүсүнөн тажаган элдик кыймыл Кокон мамлекетин биротоло кулаткан. Кыргызстандын түштүк аймагында хандыкка бириктирүүнүн жүрүшү Кокон бийлиги кыргыз жерине көз артып, кыргыздардын үстүнөн үстөмдүк орнотууну көздөгөн. Кыргызстандын түштүгүн баш ийдирүү үчүн күрөш узакка, дээрлик 60 жылга созулган. Бул 1762–1821 жылдарга чейин. Он жетинчи кылымдын 60 жылдарында Эрдана бийдин
Фергана өрөөндөгү ийгиликтүү согуштук аракеттери менен Кокон мамлекетинин аймагы кеңейип, күч кубаты артат. Кокондун улугу кыргыз уруулары менен болуп келген ынтымакты бузуп, аларды багындырууга, кыргыз жеринин эсебинен өз жерин кеңейтүүгө аракет кылышкан. Кокондук аскерлердин алгачкы жортуулдары бул 1762 жылы кыргыз улуктары Маматкул бий менен Арзымат бий Кокон улугуна каршы күрөш башташат. Алар агайын тууган Сарыбагыш бийлери бул Черикчи менен Темиржанга жардам сурап кайрылышат. Бирок Сарыбагыш бийлери бул ынтымакка келе албай коюшат. Ал маалда кыргыз бийлери башы бирикпей, ич-ара чыр-чатактар ырбап турган. Эрдана бий бул жагдайдан пайдаланып, 1762 жылы кыргыздарга тиешелүү Ош жана Өзгөн шаарларын жортуул уюштурган. Жортуул учурунда Кокон аскерлерине кыргыздардын ичкилик, Адыгине, Моңолдор урууларынын улугу Ажы бийдин колу катуу каршылык көрсөтөт. Оор жоготууларга учураган кыргыздар тоо тарапка чегинип кетет. Ошол эле жылы Кушчу уруусунун бийи Нарбото Эрдана бийге баш ийүүнү каалабай, бирок ага каршы күрөшүүгө күчү жетишсиз болгондуктан уруусун ээрчитип Чыгыш Түркүстанга журт которот. Ал тараптан Нарбото бий жаңы жоо манжурларга кабылып, 3 жыл өткөн соң элин баштап Ферганадагы өз ата конушуна кайтып келген. 1764 жылы Кокондун акими Хажентке жортуулга кеткенде, Кокон элине Ажы бий чабуул коет. Салгылашуу учурунда кыргыз колу жеңилип, Ажы бий туткунга түшөт. Бирок ал көп өтпөй туткундан кутулуп чыгып, кол курап Кокон хандыгына айыгыша күрөшүп жатып жеңишке ээ болот. Натыйжада Ош аймагы кайрадан кыргыздардын карамагына өтөт. 80-жылдарга карата Кокон хандыгы ферганалык кыргыздардын кыйласын Чирчик суусунун аркы тарабындагы кыргыздарды багындырууга үлгүрөт. Ферганадагы тоо этектерин жердеген кыргыз уруулары менен алайлык кыргыздар өз алдынчалыгын сактап кала беришкен. Аларды кокондуктар 18-кылымдын аягы, 19-кылымдын башы ченде түрдүү амал-айла, күч колдонуу аркылуу өз таасирлерине имере алат. Ал эми кыргыз калаасы Ош адеп багындырылганда Анжиан вилаетине кирет. Кийинчерээк Ош аймагы өзүнчө вилает болуп бөлүнүп чыгат. Ош менен алайда өз таасирин бекемдеген кийин Кокон хандары түштүк Кыргызстандын бөлөк чөлкөмдөрүндө жана аркалык кыргыздар тарапка баскынчылык аракеттерин улантышкан. Кетмен төбөлүк кыргыздарды каратуу. Кокон хандыгы Нарбото бей бул 1770-1800 жылдары, Алимхан бул 1800-1809 жылдары бийлик кылган жылдарда Кетмен төбө өрөөндө тез-тез жортуул уюштуруп, мындагы кыргыздарды бир топ жыл баш ийдире албай турду. Кезинде Кетмен төбөгө Оморхан, анын башкаруу жылдары бул 1809-1822 жылдары дагы көз арткан. Кетмен төбөлүк кыргыздардын кокондук баскынчыларга каршы күрөшүнө Сатыке Баатыр жетекчилик кылган. 1821 жылы кышында Оморхан Кетмен төбөгө аскер жөнөтөт. Наманган акими Сейит Кулбек кол башчылык кылган. Баскынчылар Кетмен төбөдөгү кыргыз чеп коргонуна капыстан кол салып, жеңишке жетишишкен. Кыргыз уруу башчыларынын өз ара кагылышуулары, ынтымаксыздыгы Кокон хандыгына кыргыздарды басып алуусуна кыйла жеңилдеткен. 1821 жылы күзгө жуук Омархан кыргыздардын Кутлук Сейит уругунун башчысы, ошол кезде Хасан шаарынын акими катары ханга кызмат өтөп жаткан Бекназар бейди Ош Кашкар аралыгында көчүп конуп жүрчү кыргыз урууларына каршы жумшайт. Ал хандын көрсөтмөсүн ойдогудай аткарып, боордошторун талаптанып, туткундар менен кайткан. Кокон ханы айрым өзүмчүл, түшүнүгү тайкы уруу башчы бийлерине таянып, кыргыз жерлерин улам четинен басып ала берген. 19-кылымдын биринчи чейрегинде түштүк кыргыздардын кокондуктар толук багындырат. Кыргыздардын хандыктын саясий турмушуна катышуусу
Кокон хандыгы кыргыздар менен өзбектер өңдүү тектеш элдер жанаша жашаган Ферган аймагында түзүлгөн. Фергананын бир өңөрүн ээлеген кыргыз уруулары хандыктын саясий турмушунда активдүү катышканы анык. Коконго жакын аймактарды жердеген айрым кыргыз мырзалары ордо кишилеринин катарын толуктаган. Алар жерлерге хандын жарлык өкүмдарынын аткарылышын көзөмөлдөп, анын саясатын жүргүзүп турушчу. Кийинки жылдардагы жортуулдарга катышып, али көз каранды боло элек кыргыз урууларын хандыкка багындырууга көмөк көрсөтүшкөн. Ошону менен бирге калк ичинде кадыр барктуу кыргыз ак сөөктөрү хан бийлигине олуттуу коркунуч туудурушчу. Хан тукумунун ич ара чатагы ырбаган кезде кыргыз башчылары көбүнчө кыпчактар менен болор эле. Кыргыз кыпчак уруу башчылары 1842 жылдан тартып хандыкты, такты, таажы тагдырын өздөрү каалагандай калчап турушчу. Кокон хандары населе өзбек дегенде миң тукумунан чыкканы белгилүү. Бирок кийинчерээк айрымдары кыргыз кыздарына үйлөнүп, балдары кыргыздарга жээн болуп туугандашып кетишкен. Мисалы 1842-1845 жылдары Кокон ханы болгон Шералынын энеси кыргыз кызы болгон, атасы Хажыбек Коконун улугу Нарбото бийдин бир тууганы болчу. Нарбото бийдин бийлигинин акыркы жылдарында Хажыбек кыргыз кайындарына жана казак төрөлөрүнө таянып, Кокон өкүмдарына каршылык көрсөтө баштайт. 1800 жылы Нарбото бий өлгөндө бийлик талашкан күрөш башталат. 1809 жылдары бийлик башында болгон Кокон хандыгынын башкаруучусу Алимхан жеңип, атаандаштарын өлүм жазасына тартат. Шералы кийинчерээк таласка таекелерине барып туруп калат. Кыргыз кызына үйлөнөт. Кыргыздар кезеги келгенде Шералыны хан көтөрүп, ордодогу бийликти тартып алууну көздөшкөн. Шералы таласта Коен Токой деген жердеги Жанболот бийлигинин ээлигинде бир нече жыл жашаган. Азыркы күндө Коен Токой деген жер бул Бакай Ата районунда. Алимхан тынымсыз баскынчыл жортууларды уюштуруп турган. Ал бийлик кылган жылдары Кокон хандыгынын ээлиги коңшу кыргыз, казак, тажик элдеринин эсебинен кыйла кеңейип, Фергана толугу менен Коконго кошулган. Хан бийлиги салык алуу, кээде кол куроо үчүн жигит жыйноо менен гана чектелчү. Кокон ханы өз таасирин чыңдоо максатында кыргыз мыктыларынан аскер башчыларды жана ордо кызматкерлерин дайындап, аларга аким, паңсат, парбаначы, датка, бек жана башка ушул сыяктуу мансап мартабаларды ыйгарып турган. Кыргыз бийлери Оморхан менен Мадалы хандын тушунда да кырдаалга жараша ордодогу окуяларга активдүү катышышкан. Айрыкча хан сарайда такталашкан күрөш когалаңдуу 40-жылдары Кокондун саясий турмушунда кыргыздардын зоболосу аябагандай өсүп, бийлик убактылуу кыргыз бийлеринин колуна топтолот. Демек кыргыздар Кокон хандыгынын жеринен чечүүчү күч болуп, бийликтин бир ыктасын чоюп турушкан. Балдар, бүгүн силер менен Кыргызстандын түштүк аймагында Кокон хандыгына бириктирүүсүнүн жүрүшү, 19-кылымдын биринчи чейрегинде түштүк Кыргызстандын кокондуктар толук каратылышы жана кыргыздардын хандыктын саясий ролу менен кенен маалымат алдыңар. Өтүлгөн сабагыбызда алган тарыхый маалыматтарды бышыктап алалы. Биринчи суроо. Кыргызстандын түштүгүн Кокон хандыгына баш ийдирүү үчүн канча жыл созулган? А варианты 70, Б варианты 60, В варианты 30. Демек, туура жообу 60 жыл. Б варианты. Экинчи суроо. Эрданаби 1762 жылы кыргыздарга тиешелүү кайсы шаарларга чабуул уюштурган? А варианты Ысык көл жана Нарын, Б варианты Бишкек жана Токмок, В варианты Ош жана Өзгөн. Демек, туура жообу Ош жана Өзгөн. Үчүнчү суроо. Кетмен төбөлүк кыргыздардын кокондук баскынчыларга каршы күрөшүнө ким жетекчилик кылган? А варианты Сатыке Баатыр, Б варианты Ажы би, В варианты Нарбото би. Демек, туура жообу А варианты Сатыке Баатыр.
Кыргыз бийлери кайсы хандын тушунда кырдаалга жараша ордудогу окуяларга активдүү катышышкан? А варианты Алим хан, Б варианты Шахрух бий, В варианты Мадалы хан. Демек, туура жообу Мадалы хан. Урматтуу балдар, бүгүнкү сабактын жыйынтыгы менен үй тапшырма инсерт таблицасын түзөсүңөр. Инсерт таблицасында силер 4 бөлүккө бөлүп аласыңар. Биринчи бөлүгүндө силер буга чейин билген терминдер же маалыматтар болсо, бүгүнкү сабакта кезиктирсеңер, биринчи бөлүгүнө жазасыңар. Экинчи бөлүгүнө болсо, бул сабактан алган жаңы маалыматтарды жазасыңар. Үчүнчү бөлүгүнө болсо, буга чейин силер билген маалыматтар бүгүнкү сабактан маалыматтар менен дал келбесе, анда үчүнчү баскычка жазасыңар. Төртүнчү бөлүгүнө болсо, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча дагы билгиңер келген суроолор болсо, төртүнчү бөлүккө жазасыңар. Экинчи тапшырма, бүгүнкү тема боюнча концептуалдык карта түзөсүңөр. Силер алгач концептуалдык картаны түзүүдө теманы ортого жазып алып, андан кийин Кокон хандыгынын башында турган башчыларды өзүнчө ар биринин аттарын жазып, экинчи бөлүгүндө болсо Кыргыз Кокон хандыгына каршы чыккан кыргыз инсандарынын аттарын жазсаңар болот. Ал эми үчүнчү бөлүгүндө болсо даталарды, ал даталарда кандай көрүнүктүү тарыхый окуялар болгондугун жазасыңар. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Бүгүнкү сабакта Кокон хандыгы, хандыкка кыргыздардын каратылышы боюнча кызыктуу жана кенен маалымат алдыңар деп ойлойм. Окууларыңарга ийгилик, саламатта калгыла. Урматтуу кесиптештер, сиздер видео сабак даярдоодо ушул сабактын үлгүсү чоң жардам болот деп ойлойм. Саламатта калыңыздар.